Assalamu алейкум. Бүгүн бир жакшы ой менен бөлүшүп коеюн дедим. Акыркы убакта өзгөчө бул мегаполистерде жашагандарда неме көбөйүп кетти. Үй бүлө деген бири-биринен секрети жок болуш керек, баарын айтып туруш керек деген нерсенин деле жакшы жагы бар, бирок жаман жагы аябай көп да. Анткени акыркы убакта жигиттер болгон эле проблемасын үйүнө алып кирип калды да. То есть проблема күндө болот. Күндө аны жигит өзү эле чечет да. Бирок ошол проблеманы үйгө алып келгендин өзү туура эмес. Эмне деген себеби, анткени үйгө ошол проблемаң менен келесиң, ошол проблеманы жубайыңа айтасың, сен ал проблеманы чече турган кишисиң, сен ал проблеманы бөлөкчө көтөрөсүң да. Бирок сен жубайыңа айткандан кийин жубайың ошол проблема менен уктайт, ошол проблема менен турат. Анан каждый раз жумуштан, бизнестеби, предпринимательствобу, мындай эле жумуштабы, творчестводабы болгон сен проблемаңды айта берген сайын эмне болот? Үйгө кирген проблема, жубайыңа жеткен проблема ал үйдүн ичине бүт баарына тарайт да. Үйдүн аурасына тарайт, балдарыңарга тарайт, анын настроениясына тарайт. Ошон үчүн секрет жок болду дебей эле жигит эч качан үйгө проблема менен кирбеш керек. То есть да, эгер жубайың чече ала турган, чогуу чече турган проблема болсо, да, айтыш керек да, чечиш керек. Бирок сен өзүң чече турган проблемаларды эч качан жубайыңа, тууганыңа, ата-энеңе айта берген болбойт да. Эмнеге деген себеби, сен аларды жөн эле түйшүккө салып коесуң да. Футбол ойногондой эле да, футболду сен ойнойсуң, алар больше будет переживать да. Ошон үчүн үйгө кирип жубайыңа проблема айтканда, мондай жумушта мондай болду, тиги начальник менен мондай деп айтты же жаман көзү менен карады деген сыяктуу бир нерсени айтсаңар, жөн эле айтып коесуңар. Жубайыңар аны сени өлтүргөн киллер жалдап койду болуш керек дегендей фантазия күчтүү дайымдардачы. Алар анан информацияны, маалыматты акылы менен гана эмес, жүрөгү менен да кабыл алат да. Ошонун кесепетинен иштер жакшы болбой калышы мүмкүн. Үйдө анча-мынча эмнеге, анткени стресс чогулуп атты. Күндө эле проблемаңды айтып берсең. Ошон үчүн күндө жумуштан келгенде, үйгө киргенде только жакшы жагын айтып бер. Сен чечкен жагын айтып бер, сен кыйраткан жагын айтып бер, сен укмуш кылган жагын айтып берсеңер, эмне болот? Үйдө тынчтык болот, үйдө бакыт болот. Анткени алар сенин жеңишиңди, алар сенин чечкиндүүлүгүңдү көрүп, жубайың өзүнөн өзү рахат алат дагы. Ошону менен жашайт, ошону менен турат, ошону менен уктайт. Анан эмне болот? Сага дагы сүйүүсү, урматы күчөйт. Балдарыңдын да настроениясы түшпөйт. Анткени кичинекей нерсе үчүн айымдардын настроениясын түшпөйсүң. Жөн эле байкабай эле, сен өзүң да байкабай каласың. Бирок сен ошол чоң проблеманы, жумуштагы болбой аткан проблемаңды айтып койсоң, ал ошол проблема баш оту менен, чачынын түбү менен кирип кетет дагы, анан чыга албай калат. Ошондуктан анча-мынча секрет, анча-мынча баарын жашырбаш керек. Үй бүлөлүк мондай, тигиндей деген мондай западный бир нерселерден алыс эле болгонубуз жакшы. Анткени өзүбүздүн келечегибизге, үйдө тынчтык болгонго, үйдө күлкү болгонго эмне? Анча-мынча жигиттин эшикте болгон ызы-чуу проблемалары үйгө кирбей эле койгон жакшы да. Ошондо үйдө тынчтык болот. Ошол баарыңарга ийгилик. Надеюсь, түшүндүрдүм деп ойлойм.